10 февралда Бишкек Ош-Уна жолунун 132, 133, 135 жана 198 чакырымында кар көчкүнү атайылап түшүрүү улантылып, натыйжада жалпы көлөмү 14.930 метр куб кар көчкү түшкөн. Унаа жолго жеткени 1.512 метр куб болгон. Жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн машиналерди бул жерден токтотуп же эс алууга аябай кооптуу да. Ошол себептен ушу 222-223 чакырымдарда машинени жана чынжырларды кыш мезгилинде оор жүк ташуучу машиналер чынжырлардыр бул жерден байлоосунда дагы аябай кооптуу. Ошко жумуштап баратат элем. Рахмат МЧСке ушинтип коопсуздукту, элдин коопсуздугун ойлоп аттыруу иштерин жүргүзүп аткан экен. Эми шашканда міне бир 5-10 мүнөт күтүп турабыз да. Рахмат. Карап, көчкүлөрдү атып жүргөнүнө жакшы, жол деле жакшы. Кече күн жол аябай начар да бүгүн уже жакшы. Иштери жакшы. Рахмат ушу МЧСтин кызматкерлерине, жолдун кызматкерлерине, майилерге да рахмат. Маалым болгондой, кар көчкүнү мажбурлап түшүрүү иш-чарасы Бишкек Ош-Уна жолунда жол кырсыктарын алдын алуу, адам өлүмүнө жеткирбөө, материалдык чыгымдарды болтурбоо жана жол каттамын үзгүлтүүгө учуратпоо максатында жүргүзүлдү. Белгилей кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, ИИМдин жана Коргоо министрлигинин кызматкерлери ушул жылдын 8 февралынан 10 февралына чейин кар көчкүлөрүн мажбурлап атып түшүрүү иш-чарасын жүргүздү.